Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен слоеный самсынын дагы бир түрүн көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Алгач идишке 1 стакан жылуу суу куябыз. Андан соң 1 чай кашыкта туз жана дрожж кошуп, 1 жумуртканы чагып, кошуп аралаштырып алабыз. Undan az-azdan salıp kamır жасашты баштайбыз. Мына камырыбыз жасап алдык. Эми аны 1 саатка тындырып коебуз. Камырыбыз тыныгып чыккан соң аны 8 бөлүккө бөлөбүз. Эми ар бир бөлүгүн жайып чыгабыз. Жана видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жумшартылган сливочный маслону үстүнө жакшылап сүртүп чыгабыз. Экинчисин койдук. Бардыгын ушинтип сүртүп үстүнө коюп чыгабыз. Баарын жасап алган соң аны муздаткычка 30 мүнөткө коюп коебуз. Мына 30 мүнөт турду. Эми аны жайып баштайбыз. Жайып алган соң үстүнө сливочный маслону сүртүп чыгабыз. Андан соң оройбуз. Ороп алган камырларды бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Даярдап алган соң муздаткычка дагы 15 мүнөткө коюп коебуз. Муздаткычка койгонубуздун себеби сливочный маслолор жакшы катып, камыр жакшы жайылат. 300 грамм уй этинин үстүнө майды салабыз. Жана 3 дана пиязды турап алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып тураңыздар. Турап алган соң аны да кошобуз. Эми 1 чай кашыкта туз, паприка, жарым чай кашыкта кара мурч жана 50 мл өсүмдүк майын куюп жакшылап аралаштырабыз. Начинкасы даяр. Эми камырыбыз тынган соң баарын жаябыз. Ичине фаршты салып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп алабыз. Чөнөкөй эле. Үстүнө сүрткөнгө 1 жумуртканы алдым. Аны жакшылап аралаштырып, сүртүп чыгабыз. Үстүнө сейдине сээп коебуз. Бул зарыл эмес. 180 градуста 30 мүнөттө бышырып алдым. Мына биздин слоеный самсыбыз даяр болду. Аябай даамдуу болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Достор, каналыбызга жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.